национальная наша. Да. Да. Бияқта да сатылатып бере. Да, здесь тоже вот продают дом. Кол өнөрчүлүктү билгендер сизге алып келип таштап турат турбайбы? Бул жерден сиз сатып бересиз. У кыргызов переняли готовить бешбармак. Көбі ачарчылықтан өлді қызым. Дайым сақтасын Кыргызстан сени, Кыргызстанда элим элим, элим элим меним. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Юрьевка айылындабыз. Бул жердеги жергиликтүү этникалык түрк улутундагылардын биринин үйүнө келип отурабыз. Биздин алдыбызда эле бул үй бүлө өзүнүн кызын турмушка узатуу боюнча кудалары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Азыр бул жерде мына туугандар, алыстан келген туугандары чогулуп, мына ушул тууралуу кенен сүйлөшүп отурушат. Юрьевка айылынын кадырлуу аксакалдарынын бири Бекзада Мавиев өз улутунун каада салтынан жазбай, кудалашууга келген тарапты тосуп алып, сынаган соң макулдугун берген жөрөлгө бүгүнкү күнгө чейин түрк элинде чечүүчү сөз карыяларда экендигин тастыктайт. Андыктан 46 небересинин ичинен дагы бир небере кызын татыктуу турмуш жолуна узатуу милдети бул ирет дагы Бекзада аксакалдын мойнунда болду. Базардан мал алсаң да, bunun apası, enesi kандай, жақсы балбы деп, bizde sorap айтып кандай ел екен. Біліп тұрып анан кейін беріп атабыз. Болмаса көп жерден келди. Мақтанмай бір 10 жерден келди. Түрктөрдө кудаларды адегенде таттуулар менен тосуп алуу салт. Ал эми дасторконго улуттук таттуу даамдардын бир нече түрү коюлат экен. Бизде бул ихрал шербети деп аталат. Кудалар тарап менен болгон алгачкы жолугушуу, таанышууну түшүндүрөт. Таттуу бергенибиздин себеби эки тараптуу сүйлөшүү, ынтымакта, жылуу мамиледе, жаркын маанайда өтсүн деген мааниде. Большой шербет. Бекзада аксакалдын айтымында түрк элинде илгертен эле улуунун сөзүн эки кылышкан эмес. Ар убакта тууган уруктун маселесин аксакалдар эле чечип келишкен. Бирок заман алмашкан сайын каада салттан четтеген жаштар чыгууда. Бир анекдот айтайын, мен кандай үйлөндүм. Ташкенттен бияга келгенде 61-де. Келелекте уже. Азыркы балдар андай кылбайт. Мен Ташкентте атам бияга келип, өзү нема кылып, үйлөнтүрүп, жана немени кийдирип, Ташкентке алып келип маган көрсөтүп атат. Балам, мен сени үйлөнтүрдүм. Маган айткан жок. Мынан бар. Өзү келип биякта көрүп кызды. Андайда мактана турган неме жок, монда апасы да мындай кичирээк. Еми айтқаным эмне? Кызым, айтқаным эмне? Эми şu картан кишини мен агар жок десем, мен кандай киши болмакмын мен? Рас атам чолок эмес, сокур эмес. Атам жагыптыр, анан эчтене дебелим, мен да кабыл кылдым. Мына шундан бери жашап атабыз. Атаңыз туура эле тандап Жок, эми азыр жаштарчы? Жаштар. О, үйдү жашаш керек, сен маган машина ал, туда-суда деген сөздөр бар. Болбаса үйлөнбейм деп. Кооп коюшат. Билбейм, мен эчтене дей албадым атамга. Рас ал таңдаптыр, разы болдум да. Бул айылга көнүп калган түрктөрдүн басымдуусу өткөн кылымдын ортосунда Кавказдан келип калгандар. Тагыраагы өз үйү, өз жеринен күчкө салынып кубаланган адамдарга толгон эшелондор 1943-жылдын аяк ченинде Кыргызстанга келе баштаган. Алардын баары ар кайсы айылдарга жайгаштырылып, тамак аш, жаткан жер менен камсыз болушкан. Бул Юрьевка айылындагылардын көпчүлүгүн ушул кыштактын тегерегиндеги тургундар кабыл алып, көмөк көрсөтүшкөн. Кийин акырындан чогулуп Юрьевка айылына отурукташып калышкан. Ушул жердин нанын жеп, суусун ичкен адам катары көпчүлүк өз жерине кетүүнү каалабайт. Мен келгенде кичик бала болчумун, байкаларым, аталарым. Канча жашта келдиңиз? 7 жашта келдим мен. 7 жашта. Ну билем, аяктан келгенде абдан мау товарный немеде вагон менен келдик.
Көп kıyınçılıklardı gördük. Ölgen kişilerdi desen kömbey poyuzdan ırgıtıp abitlerde nimemenen çakamanan meşukmanan berip karap durdu. Jakşı mı jaman mı? O esimizde bar azmaz. Burunlar da jakşı bolçu. Bular andan da jakşı, Kudaga şükür. Yaşap atamız kızım şunday. Турцияда туугандар бар да, ал жака барып турат экенсиз. Жоқ, мен бара элекмин. Бар тугандар, жоқ. Жаштар барып Мен ага барайын деген ниятым да жоқ. Şu yerде жашап өстүк, чоңоюп, бала чакамызды жана айтпадым. 8 балам бар, баары şu yerде чоңоюп. Неберелер бар, немелер баары şu yerде. Ал эми бул Байрамовдордун үй бүлөсүндө үйлөнүү тою болууда. Улуу уулун үйлөнтүп, биринчи жакшылыгын көрүп жаткан ата-эненин сүйүнүчүндө чек жок. Волнительно, желаю. Албетте, толкундоо сезими болуп жатат. Баарына ушундай сезимдердин болушун каалайт элем. Келин кайдан? Красная речкадан. Жакын эле турбайбы? Азыр бул жерде салтка ылайык баардык туугандар чогулуп жатат, туурабы? Да, мы сейчас все собираются, приедет машина. Туура, баардыгы келип чогулган соң, унаа келип баарыбызды кафеге алып барат. Ал жактан анан үйлөнүү той башталат. Жаштар той алдында сейилдегени кетишкен. Алар дагы кафеге өтүп барышат. Калың көп бердиңиздерби? Еще ничего не говорили. Ал боюнча эч нерсе сүйлөшүлгөн жок. Азыр калың деле бербей калганбыз. Эми ал эки тараптын сүйлөшүүсүнө жараша болот. Силер сүйлөшкөн жоксуңарбы? Они не стали брать. Жок, бизге жеңилдик болду. Да, очень хорошо. Повезло. Görünmez kazadan, beladan, şeytan şerrinden. Салт боюнча карыялар төргө отуруп сөзсүз улуттук даамдан сызып тууган тушкан, кошуна колоңдор менен бирге баш кошуп жаткан түгөйлөргө батасын берип, каалоо тилектерин айтышат. Биз такай башыбыз бириккенде эле чуркап келебиз. Кечке мисалы борсок бышырып жардам берди. Калгандары салатын жасады, бүт баары кошуна. Мы тут выросли. Наши старики. Биз бул жерде чоңойдук. Биздин ата-бабаларыбыз андан да оор күндөрдү өткөрүптүр. Андайды эч кимдин башына салбасын. Жүк ташыган вагондор менен каарлар бул жакка келген экен. Жергиликтүү эл жылуу тосуп, өздөрүнүн акыркы наны менен бөлүшүп, өз үйлөрүнө батырганын ата-апаларыбыз ооздон түшүргөн жок. Андыктан мен өзүмдүн элимдин атынан кыргыз элине таазим этмекчимин. Братья, как сестры. Так что огромный поклон киргизскому народу. Өткөндү эстегенде эле 77 жаштагы Жамиля эненин көзүнө жаш тегеренет. Ал Кыргызстанга келгенде 15 жаштагы секелек кыз болгон экен. Айтымында согуш мезгилинен кийинки жылдар болгондуктан жергиликтүү кыргыздар дагы ачарчылыкка кабылып, өзүнүн жанын араң багып жатканына карабай, боордоштордон жардамын, наанын төшөгүн аягын эмес. Allah başa çıkardanlardan etsin. Allah bir yastıkta kocaltsın. Çel çocuk hepsi benim çakma çıksın balam. Той ээлеринин кошуналарынын арасында акындар арбын, өртөрүндө ата-эне мекен тууралуу саптарды жаңыртып жатышты. Apacanım, apacanım, yüreğim benim, yüreğimde sözlerin senin, sözlerin senin. Baldarım, balalarım, yüreğimin darı, Hudayım saktasın, Kırgızstan seni, Kırgızstan'da elim elim benim, Hudayım ilim senin. Юрьевка айыл аймактын борбордук айылы болгондуктан административдик мекемелер ушул жерде жайгашкан. Учурда 4200 адам жашайт. Анын ичинен 800гө чукул адам түрк улутундагылар болуп саналат. Алар эмгекчилдиги, меймандостугу менен айырмаланат. Бизде Юрьевка айыл аймагыбызда 22 улутту түзөт да. Көп улуттук айыл аймак болгонуна карабастан нациялар бири-бири менен, улуттар бири менен да конфликт болуп, андай жок да. Кудайга шүгүр, ынтымактуу баары эле жашап келатабыз да. Буга чейин бир мындай болгон эмес да. Кудай буйрса, дальнейшем андай деле болбостур. Айыл 6 чоң көчөдөн турат. Анын жарымы жалаң түрк улуту жашаган көчө болуп саналат. Bu peynirdir, это сыр, пожалуйста, да.
Это национальная наша... Улуттук, да. Да. Дайыма. Да, дайыма бар, постоянно бар. Юрьевкалыктардын басымдуусу мал кармап дыйканчылык менен жамбагат. Алардын бири Дадаевдердин үй бүлөсү. Үйдө адатынча кайната, келин, неберелер болот. Калганы жумуш менен алек. Ну, давай, попробуйте. Как вкусно? Туздуу. Да. Бул кичкене келинimiz. Сиздерде да кичүү балдар үйдө калат. Үйдө калат. Ата-энеси менен. Үйдө калат. Айылда эмне тиричилик кыласыздар? Айылда только чем можем. Тараларыбыз бар. Тараларынан заниматься эдебиз. Мына кичине мал бар. Вот основном ушуларынан заниматься эдебиз да. Основном вот поля, вот скот смотрим. Негизинен жер жана мал менен жанбагабыз. Дагы сүт өткөрүп бир аз болсо дагы акча таап алышат. Башка жумуш деле жок. Же завод, фабрика болбосо иштегендей. У нас нету ни заводов, ни фабриков, чтобы куда-то идти. Сүт өткөрүбүз. 2 коровы осталось в связи с тем, что Эки уйду калтырдык. Баары кымбатчылыкка байланыштуу. Чөп кымбат болуп атпайбы? Көп жыйнай албай калдык. Ошондон улам калган уйларды сатууга туура келди. Эки уйду үйдө бала чакага сүт азыктары болсун деп калтырдык. Ашып калганын өткөрүп коюп атабыз. Эт дагы кымбат. Андыктан көп эмес койбагабыз. Өзүбүз үчүн. мясо сильно дорогое. Для себя оставили. Где-то голов 5 было, 5-6 голов. 5-6 баш уй бар эле. Эптеп жазга чыксак дагы көрөбүз. Азырынча дасторкондо сары май, сүт азыктары болсо эле болду. Сатып албай. Нанды дагы өзүбүз жасачу элек. Акыркы убакытта келиндер жалкоолоно түштүбү, сатып алып жатабыз. Болбосо биздин калк дасторкон үстүндө жалаң колго жасалган даамдарга басым жасаганга аракет кылабыз. Это все свое, мы, честно говоря, не покупаем. Основном свое это все. Ну, а так-то все хорошо. Вот. Жер иштеткенде эмне эгесиздер? Эмне айдайсыздар? В основном жүгөрү, кызылча, кичине беде бар. Эми землю аренду берем. Жерлерди ижарага алгандарыбыз бар. Өзүбүздүкүн кошуп иштетебиз. Колуман келген жардамды балдарга бергенге аракет кылам. Болбосо үйдө эле тиричилик мененмин. Жүк ташуучу унаа алгам. Аны менен такси кызматын кылам. Айылдаштарга жардам берем дегендей. Работаю тоже по деревне, помогаю так. Вот так и живем. Айылымыз, честно говоря, жакшы, многонациональный. Эч кандай араздашуу жок. Барыбыз ынтымакта жашап жатабыз. Көп улуттуу болгону менен бири-бирибизди түшүнүп иш кылабыз. Азыр баарында кыйынчылык. Ага карабай буйруган оокатыбызды көрүп атабыз. Понимает, взаимопонимание есть. Живет кто как может, такие. А так у нас насчет национального вот это все хорошо. Насчет этого нету. Живем так. Үй бүлөнүн кожоюнунун айтымында азыркы жаштардын арасында Туркияга кеткендер бар, бирок аз. Көбү туулган жерден топурак алтын дейт. Мисалы менин балдарым бул биздин мекен, эч жакка кетпейбиз деген сөзүн айтышат. Бул үй бүлөнүн келини Тахмина, энеси кыргыз, атасы түрк экен. Ал эки жактын тең салтын сиңирип чоңойгондордон. Азыр эки улуттун даамдарын жасап, кайын журттун батасын алып турган чагы. Айтымында айылдагы аял затынын көпчүлүгү үйдө тиричилик, балдарга тарбия берүү менен алек. Иштегендер чанда гана. Азыр заманбап жашоо болуп калган. Таң атпай деле турбайбыз. Ал нерсе малы барларга тиешелүү. Туруп эртең мененки тамакты даярдап, үйдөгүлөргө ысык чай берип, балдарды бала чака мектепке жөнөтүп, анан түшкү тамак жасап, майда чүйдө оокат менен күн кирет. Обед готовим, убираемся по дому, дети. Дүкөндөр көп экен, бул жерден Ысык Ата курортуна дал ушул көчө менен өткөндүктөн байланыштуу болуш керек, э? Да. Дүкөндөр бар, 5-6 дүкөн бар. Эс алуучулар көп токтойт да бул жерде, айрыкча жайкысын. Да.
Майыл Дадаев менен анын жубайы Эсмира Дадаеванын бирге түтүн булатып жашагандарына быйыл 35 жыл болгон. Ал убакыт аралыгында 2 уул, 1 кызды тарбиялап, уядан учурушкан. Азыр Эсмира айым айылдагы чакан кийим дүкөндө иштетет. Айтымында Түрк улутундагылардын ичинен айрыкча аял кишинин үй бүлөлүк бюджетке салым кошуп иштегендери саналуу. Эмне өтөт айылда көбүнесе? Эмнелерди алышат? Балдардын кийими айылга ылайыктап алып келгенбиз. Баалары кымбат эмес. Доступно было цены, недорого, чтобы доступно все равно для села. Жакшы эле болобу айылда? Нормально. Жакшы эле, негизинен айлыкка, карызга сурап алышат. Берем, мугалимдер келишет. Пенсия, сүттүн акчасы деп алышат. Эми айылда ушундай эле да. Учителя приходят. Долг до зарплаты. Эсмир айымдын айтымында айылда кыз келиндердин арасында атайын бир адистикке окугандар аз, бирок ага карабастан кол өнөрчүлүк менен кошумча каражат тапкандар жок эмес. Жанагы чайниктердин астына койгучтар, Ставкалары. Берет, хорошо. Келиндер ошо кол өнөрчүлүктү билгендер сизге алып келип таштап турат турбайбы? Бул жерден сиз сатып бересиз. Помогаю, кто просит. Жакшы эле өтөт аны. Ооба, булар жакшы өтөт. Дагы эмнелерди алып келишет? Вот носки. Жылуу түрк байпактарды алып келишет. Алар калбай калды. Турецкие носки. Сейчас у меня не осталось просто. Юрьевка айылы көп улуттуу болгондуктан айылдык кеңеште депутат болуп ар кайсы улуттун өкүлдөрү кызмат кылат. Эл өкүлчүлүк милдетти аркалап жүргөн Руслан Билаловдун белгилөөсүндө айылда жумушу жок жүргөн жаштар аз. Эрте жаздан тарта жер, мал менен алек болгондор кышкы убакытта шаарга барып ар кайсы жумушта иштеп үй бүлөсүн багып келет. Мы все-таки вот переселенцы, и наши деды... Биз эми жер которуп келгендерденбиз да. Биздин аталар бул жакка келгенде кыргыз туугандар менен тең тайлаша эмгектеништи. Бүгүнкү күнү ата жолун жолдоп жаштар дагы күжүрмөн эмгек кылышат. Бош жүргөндөр жокко эсе. Азыр баары эле каражат табууну аракет кылып калды. Керек болсо айылдагы жумушту дагы жасап, шаарга дагы барып бир нече жумушта иштегендер бар. Не хватает той работы, которая здесь на селе. Наши молодые ребята уезжают в Бишкек. Айылдык чон библиотекамыз. Где-то 14 000 китеп бар. Биздин айылдын историясы. Тарыхы бу жакта бүт жазылган. Архивдер сакталып тур. Архивлер бүт сакталган. Айылда кандай иш-чара өтпөсүн бул адамсыз элестетүү кыйын. Түрк улутундагы Шай Исмаил Асланов маданият үйүнүн уюштуруу иштерине жооптуу. Шайыр мүнөзү бар каарман кыргыз, орус, түрк тилдеринде эркин сүйлөп, кандай иш-чара болбосун көркүнө чыгарат. Сөздү гана эмес, колдун манжаларын дагы колдонуунун чебери. Yeşil yeşil bulaklardan Kızıl gözlü dodaklardan size selam getirin. Bala жақшы көргенде, бала кеткенден кейін қызға хат жазып апты. Yeşil bulaklardan мол. Мана шу жайлоуда барып, булаклардан сенге салам юбарыпман. Машу хош нәби бітті түрклерді аны болған да, батыр. Hoş nebine hünerinden, Şahrizada şehrinden. Son satlar. Ben hoş, içindeki sancı hoş, içindeki sancı hoş. Yeşil yeşil bulaklardan Mana şu Türklerde var da oynaganda görgenbisiz, kol-kolda karmap oynayaptılar. Сразу bir oynağa çıkkanda bir 50-40 çıkadı da kol izde berince ben prosto gösterdim. Aşağı gelip maşına karmap napını yok imенно mana şu parmak bilen aldığdaki maşına tur bana karayın. Put bilen maşına kıl yaptı. Yeşil bulaklardan kızıl gözlü dodaklardan size selam getirmişim şunda oyunu atadı. Adin keyin müzik özgerinden keyin bunun 3 palaşını bir karayın. Например, карам путтан йыклама. Yeşil bulaklardan keyin bana şunday kara kaşlı dodaklardan kolga bir oramal alıp maşında kılyaptı. Bir sıra Türkçe bilegende. Biledim.
Каарман айылдын маданий иш-чараларын 5 жылдан бери уюштуруп келет. Ал үчүн бардык шаймандар, техникалар алынган. Үйдө десе үйдө, чөлдө десе чөлдө иш алып барууга мүмкүн дейт кызматкер. Глава менен сөйлөштүк, эндигилери биз аны окумакчыбыз. Мультирадио. Усилителерimiz бар. Mana şu провод сатып алып, где-то 1 километр. Mana şu чоң рупулар бар-ку. Айылдын ортасыга, бу башыга. Любой информация болса, чуркап керек эмес. Прям через усилитель. Хурматты айылдар, айылымызда şu нәрсе бар. Сабарянга келгилер. Или, например, примерно светті оплачиваемыз, өзүнү жапса, например, сиздин день рождения келдиз, 50 сом төлейсиз. Біз азанда день рождения поздравляем, музыка коябыз, айылга бар. Жакшы идея. Жакшы, ана мана şu главамыз колдоп атады. Куда буйрса энди келип бюджетке салсак, ал аякта расторат онча көп эмес, где-то бир 30 миң менен бүтүрөбүз. Аны өзүңүз эле алып барып турасыз. Аны алып барабыз. Жакшы да любой информация сразу айтын, айыл бүт информация билет. Эми сиз азыр айылдын маданий турмушунда активдүү катышып атасыз. Андан сырткары өзүңүз мынакей тойлорду алып барып тамадалык кылат экенсиз. Бардыгына жетишет экенсиз. Жетишебиз. Бир эле бул айыл Кыргызстан эмес, чет жакка чейин барат экенсиз. Алматага нече жол бардым. Кийин бир төрүл өттү. Төрүл алдын аяка барган адам Кырымга. Город Жанкой, биздин туугандар бар да баякта. Баякка барган адам. Алып барып жүрөсүз. Бүгүн да тоюңуз бар. Бүгүн тоюм, бүгүн да. Үйлөнүү той. Үйлөнүү той, бала келин алып качты, мен бая айттым-ку, алып качты, бүгүн той берип атады. Энди буйрса почти айылын 60% барады. Бир күнү туз таткан жериңе 1000 күнү салам айт демекчи, бул Ысык Ата районуна караштуу Юрьевка айылынын этникалык түрк улутундагылары убагында ата-бабаларын ачарчылыктан сактап, ийинин тосуп колдоо көрсөткөн кыргыздарга ыраазычылыгын гана айтышат. Бүгүнкү күнү айылда кыргыз-түрк кудалашып, туугандык мамиледе болгондор көбөйүүдө. Тилегендери бардык жашоочулардын ортосундагы ынтымак, беримдик. Да, жиплерди тартып, настройка бектен болуп атат, көрөсүз. Сразу изменение бар. Биз баягы өзүбүздүн колубузду алсак, кылдарын тартып күйгө келтиребиз го, ошондой эле бул жерде мына. Ана көрдүңүзбү, карайын. Энди карайын кандай болду. Например, лязгинка. Tağın var основной Türkler 6-8 деген mana şu oynayaptı. Bakı'dan yanı benime derdimime gelersen, gelersen, gelersen. Kız derdime bana gülüp alarsan, alarsan. Ey bicelim, ay can gel yanıma, ha can. Dağlar